депутат Сурабалды Эльвира Жыргалбековна да. Рахмат, Мирлан Сакбекович. Мында маалымат боюнча жалпы расмий интернетте карасаңыздар Азаттык жана Коммерсантта жазылып атат да 2005 жылдан 2010 жылга чейин чет элдик жарандар, анын ичинде 300 россияндар ошондой куралдарды наградной оружие алышыптыр да. Абдан кызык. Анан ошактан эле ошол эле источниктерде жазылып атат. Жалпы суммада 17 миллион доллар төлөнүптүр. Ошол курал жарактарды алыш үчүн. 17 миллион доллар. Бул кандай кетти? Расмий бюджетке кеттиби? Расмий эмес чөнтөккө кеттиби? Буну ким далилдеп берет? Андан бери акыркы 10 жылда канча чет элдик жаранга бердик деп информацияны да барыбыз 120 депутатка таратыңыздар. У нас все-таки доступ к ДСП есть, 120 депутатов, за ними 6 миллионов населения. Пусть тогда и через них люди будут знать, да? Был биринчиси, экинчиси. Россиялык предприниматель Виталий Качура деп. Ал ачык эле интервьюсуна берип атыптыр да, 150 000 доллар төлөп Кыргызстандын МВДсинен ачык эле сатып алса болот деп, өзүн, он, оказывается, потом у них судебный процесс был, показаниясин ачык эле айтыптыр да. И ошондо российский оппозиционер азыркы Алексей Навальный өзүнүн блогунда жазып атат да, бул ачык эле баардыгына маалым белгилүү дейт. Кыргызстандын ички иштер министринин аркылуу куралды жеңил эле сатып алууга болот. Бул коррупционный схеманы баардыгыбыз эле билебиз, секрет эмес дейт. Паспорттарыбызды сатып бүтүп, эми курал жарактарды жеңил сатып алса болот турбайбы? Биздин мындай репутацияны ойлой турган погон кийген адамдарыбыз буну ойлонушпайбы? Бул уят нерсе да. Кандай дейсиз, урматтуу ички органдардын өкүлдөрү, айтсаңыздар? Эльвира Жыргалбековна, рахмат, ошол жалпысынан как сыйлык катары курал 157 чет элдик жарандарга берилген. Канча убакытта? 157. За какой период? 2010 жылдан бери. Эми кичине азайыптыр да, саны. Бул жалпысынан ошондой да. Мирлан Исакбекович, спикер сколько вручил наградное оружие? У вас есть данные? Маалымат жок. А кимден сурай алабыз? Давайте өзүбүздөн баштайлы, жогорку кеңеш анда 120 депутатка отчет берсин анда. Спикерибиз, төрагабыз тоже. Канча адамдарга кайсы жерге? Бунун баары мен эми ДСП дегениңер бул. Рахмат.